Бодикамера основной максаты бул биздин кызматкердин иштөө жүргүзүүсү кандай болуп атат жана өзүнүн сактоосу. Анткени себеби бул бодикамера бул жерден видеону да тартат, андан тышкары голосовой да, үндү дагы жазат. Ошол менен биздин кызматкер кайсы жерде кызмат алып барып атканын көзөмөлдөп турабыз. Экинчиден, бул кылмыштуулуктун алдын алуу боюнча иш чара жүргүзүп аткан бардыгын силер турган жерде камерада бардыгын биз көзөмөлдөп турабыз. Жана планшетке киргизет, ошол ар бир участкалык инспекторубуз барат да үй ээликтерин текшергенде ошол жерде канча жаран жашайт, канча мүлкү бар, андан тышкары үй ээликтерден тышкары тейлеген аймагында канча магазин бар, канча соода саттык түйүндөрү бар, ошолордун бардыгын ошо планшетине киргизип, бул автоматташкан болот, ошонун баардыгы базага түшөт дагы. Кийинки күнү ошол үйдөн бир магазинден же болбосо соода түйүндөрүнөн бир кылмыштуулук же болбосо тартип бузуучулук болсо, ошол планшет менен базага киргенден кийин, базаны ачканда ошол жерде ким кайсы жаран жашайт, канча үй бүлөдөн турат, канча малы бар, канча автоунаасы бар, ошонун баары көргөзүлөт. Бодикамеранын колдонуу учурларында өз алдынча таштап кетүүгө тыюу салынат. Электрондук планшеттер маалымат киргизүү учурунда жарандарга сырык мамиле 340-буйрукта көрсөтүлгөн талаптардын негизинде киргизебиз. Планшетке магазинсиз киргизип коюн, торговый точкаларды. Канча адам жашайт үйдө? Үйдө экөө эле. Siz Хозяйка. Biz бактагы планшетке каттап жүргөнбүз.